Тоодон алынган тасма. Каармандардын аттары өзгөргөн. Байке, мисалы, сонун кийимдерди алып келген турбайбы? Кандай зыңкыйган жигит болуп калдың го сен? Апей, сага эмне болду? Мен силерди сагынат экенмин. Ал жакка окуп эле коюнчу. Сен интернетте балдар сабап атабы? Жок, ал жакта досторум көп. Көппү? Иә, кана. Ким күчтүү? Кана. Азамат, сендей күчтүү, чоң, акылдуу балдардын достору көп болот. Сагынба, макулбу? Барын салдыңбы? Ооба, барын салдым. Эжеке сертең менен эстап кел деген. Сиз алып келген жаңы кийимдерди кие салам, анан баары даяр болот. Жактыбы бар? Бар жакты, рахмат байке, аябай жакты. Мен сага бат-бат барып турам, макулбу? Анан каникулга чыкканыңда экөөбүз көпкө чейин болобуз бирге. Ооба. Анакей, муну алгының дагы көпкө ойногон. Мээң күчтүү болот, катуу болот. Акылдуу болосуң, макулбу? Мына кой. Жей кой. Бар ойнерейми? Зарипа? Ай, бул магабы? Анакей бул дагы сепичкасы да бар. Ай, абдан сонун го. Анакей шурусун дагы бар. Ай, аябай сонун турбайбы? Барган жактара жетти. Бул жерде көйнөктөр, бүт барган бар. Зең. Телефон бу. Анакей телефон жаңы. Англисче отуруп койдум баарын. Мындан сен орусча, англисче интернетке киресиң. Жакшы болбойду? Канча сомго алдыңыз? Акчасын аласың, канча? Ала берди. Ибаса. Айылдагы мугалим менен сүйлөштүм. Аттестатың менен паспортуңа акча салып келди. Сен азырынча ушул жерде иштеп тур. Кийинчерээк чаштараш болобу, же швея болобу, же ашпозчу болобу. 1-2 айлык курстарга окутам, макулбу? Макул. Андан кийин көрүшөбүз. Чоң рахмат. Даба. Аз барып калам, макулбу? Зарипа, батириңдин акчасын төлөп кой. Жакшылап окуп тур, макулбу? Макул. Мен кеттим. Кулдуу кыздар менен таанышам. Үйлөнүүгө даярмын, баардык шартым бар. Жаш кыздар менен таанышам дейт го. Чалып көрсөм. Алло? Саламатсызбы? Ооба. Атым Зарипа. Кээде түн бир убакытка чейин иштеп калам. Ооба. Макул. Зарипа? Бүгүн иштерди эртерээк бүтүргөнгө аракет кылалычы, Макул, аракет кылайын. Мен бүгүн бир жигитке жолукмакмын. Сен жигитиң барбы? Жок. А мен жигиттерим көп. Биринен өтүп бири жакшы.
Эй, тамаша. Сүйүнүн көзү сокур дешет го. Ошо чынбы? Жок эй. Ким айтат антип? Сүйүнүн көзү деген чоң, чек-чегин. Койчу. Кантип эле? Эгер сен периштелердин тили менен сүйлөсөң, же бир укмуштуудай билимге ээ болсоң, байлыгыңдын баарын ар кимге чачып, анан бирөө үчүн өзүңдү отко таштап, өлүмгө да даярмын деп, бирок сүйүң жок болсо, анда сен каңгыраган эле жессиң. А сүйүнүн көзү кандай болот? Сүйүнүн көзү деген өз пайдасын издебей, жамандык кылбай, өзүнүн жанындагы адамды жогору коет. А адамдар көргөн көзүбүз, уккан кулагыбыз менен сүйөбүз. Ошондуктан адамдар сокурбуз. Акылмандар айтмакчы, сүйүүнүн көзү жүрөктө болот. Де. Бул жерде эмнеге иштеп атам билесиңби? Билбейм. Эмнеге? Анткени мен ата-энемдин акчасын алгым келбейт. Ата-энем кадыр барктуу, элге таанымал, жада калса башка элдердин көйгөйүн чечкенге акылдары жеткен акылдуу адамдар. Анан Мени бир эмесчи, 2 окуу жайды бүтүрүштү. Акча, кийим, тамак аш бардыгы жетиштүү. Бардыгы бар. Үйдө бардык шарттар бар. Анан эле жай келгенде мен колума акчаны карматышат дагы, каалаган жагыма жалгыз эс алганын жөнөтүп жиберишет. ай, анда аябай сонунда. Ооба сон. Ата-энем айтат, сага бардыгы жетиштүү, бардык нерсең бар. Сага дагы эмне керек дейт. А бирок менин кандай көйгөйлөрүм бар. Алардын кам көрүп аткандарынан да башка нерсеге муктаж экенимди чечкенге акылдары жетпей да, билбей да коюшту.